Эгемендик жылдарынан бери иштеп келе жаткан Гүлкайыр соода дүкөнүндө эл үзүлбөйт. Соода ар дайым кызуу жүрүп турат. Ага карабастан мында ар бир соода кылган кардарларга кассалык чеки ККМ аппараттары аркылуу милдеттүү түрдө берилет. Анткени ККМ аппараттарынын жаңы үлгүдөгүсү кызмат көрсөтүүгө абдан оңой жана жеңил. Мамлекет жакын деле берди, оштуруп биз бу менен иштеп атабыз. Негизи былтыртан бери иштеп атканбыз. Былтыр болгондо башка аппарат болчу да. Ада ар бир товардын наименованиясын карап, ошо тандап басып берчик да. Азыр бизге мындай оңой болуп атат да. Басын эле, суммасын эле көргүзүп, басып чыгарып берип коюп атабыз кардарларга. Өкмөт требовать этип аткандан алып иштетип атабыз азырча. ККМди колдонуу жаңы стандарттар менен жүргүзүлүүдө. Фискалдык маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде өткөрүп берүү функциясы жок. ККМдин эски үлгүлөрү колдонуудан чыгат. Жаңы үлгүдөгү ККМ аппараттары менен иш алып барган дагы бир ишкерчилик тармагы бул курулуш материалдарын саткан Эсенбек строй курулуш дүкөнү. Мында да ар дайым мамлекеттин жана кардарлардын кызыкчылыгы эске алынып, кассалык чек милдеттүү түрдө берилет. Жеңилдик болуп атат, бул баягы онлайн режимде болгондуктан анан колдонгонго өтө ыңгайлуу, жеңил. Баягы телефонду колдонгон киши уже бул ККМ аппарат менен колдоно берет экен да, бир жолу көрсөтүп койсо эле болду да. Бул баягы бизге берилди, мамлекет тарабынан акысыз берилди да бул аппарат. Колдонуп атканыбызга уже 3-ай кетип атат. Ар бир клиент сурайт, ККМ чек беребиз. Мурдагыдай болуп кезекте туруп чыгарып берип кой деп ар бир товарды баскылап отурбай, бул жака базага киргизилген. Ошонун негизинде эле чыгарып бере беребиз. Талаш шаарында ККМ аппараттарын пайдаланууга милдеттүү болгон 797 ишкердик субъектинин 794-ү ал аркылуу иш алып барууда. Жаңы жылда мамлекет тарабынан шаардагы 140 ишкерге жаңы үлгүдөгү ККМ аппараттары акысыз берилген. Мындай ККМ аппараты менен Абассонун Макс жеке клиникасында иш алып барууда. Пациент келет, УЗИге түшөт, услуга көрөт, осмотр бүткөндө чек чыгарып колуна кармап беребиз. Иш жүзүндө ыңгайлуу эле, өкмөткө да рахмат, муну бекер алмаштырып берди, мурун өзү сатып алчык. Буну бекер беришти өкмөт, аябай заманбап, удобный аппарат экен. ККМди жаңы стандарттар менен колдонуу мамлекетке гана эмес, ак ниет салык төлөөчүлөргө да пайда алып келет. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн укугу корголот. 794 аппараттын 423-ü бул аппараттык, бул баягы ККМ чек өзүнө чыгат да. Анан 371-и бул программалык. Ал баягы телефон аркылуу чековой принтер менен басып берген ККМ аппарат болуп эсептелет. Ошо 423 аппараттын 140-ын мамлекет тарабынан ишкерлерге алмаштырып бердик бүгүнкү күндө. Анын басымдуу бөлүгү мурда өздөрү сатып алган ишкерлердин ККМдери алмаштырып бердик да. Патент менен иштегендер деле ККМ аппарат колдонууга милдеттелген. Алар болгондо ККМге отчету жок. Контролдук кассалык аппараттарды пайдалануу менен салыктык чегерүүлөр салыштырмалуу көп түшүүдө. Өткөн жылдын февраль айына салыштырмалуу, быйылкы жылдын февраль айында салыктык чегерүүлөр 7 миллиард сомго көп чогултулду. Ал эми 2021 жылга салыштырмалуу салыктык түшүүлөр 172%га же 161 миллион сомго көп чогултулган. Бизде ай сайын план тапшырма деген болот. Баардыгы аткарылып атат. Быйыл февраль айында 29 миллион 947 миллион миңге аткардык планды. Былтырга салыштырмалуу мисалы 7 миллион 843 миңге ашыкча төлөп. Пландар баары ай сайын аткарылып атат. Салык кызматы ар бир субъектини кызмат көрсөтүүдө жана калк менен эсептешүүдө ККМди колдонуу зарылчылыгын эскертет. Талаптар аткарылбаса, айып пулдар салынат. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талаш шаары.